Саламатсыңарбы урматтуу мекендештер. AgriLife KG YouTube каналыбызда бүгүн камера шоковой заморозки тууралуу ушундай аппарат тууралуу сиздерге айтып бермекчибиз. Биз өзүбүз байкаганыбыздай акыркы жылдары мөмө өстүргөндөр, алма бак өстүргөндөр, өрүк, башка культураларды өстүрүп келгендер аябай көп потеря болгон. Эмнеге дегенде сбыт маселеси көп маселе болуп, ушундай сбыт маселесин чече албай калгандар көп потеря болот да. Ошондуктан биз AgriLife KG YouTube канал изденип отуруп, Бишкектен ушундай шоковой заморозка тууралуу сиздерге маалымат берели дедик. Бул видеодо сиздер кандай суроолорго жооп ала аласыздар? Биринчиден, Бишкектен, Кыргызстандын ичинен ушу шоковой заморозка аппараттарды ким сатат, каяктан алса болот, канчадан? Анан эң негизгиси ушу шоковой заморозка аркылуу кандай пайдаларды көрө алабыз? Деги эле биз жакшы баага сата алабызбы? Канча мөөнөткө биз өзүбүздүн түшүмүбүздү сактай алабыз? Жаңы базарларга, жаңы рыноктарга, жаңы деңгээлге чыга алабызбы? Ушул шоковой заморозка менен биз кандай ийгиликтерге жетебиз? Биздин азыркы видеодо биле аласыздар. Здравствуйте, меня зовут Денис. Саламатсыздарбы? Менин атым Денис. Снеговик KG'нин негиздөөчүсү жана компаниянын өнүктүрүүчү боюнча директору. Биздин компания Кыргызстандын ичинде шок муздатуучу камерасын жасап келебиз. Да, вот у нас сзади стоит камера шоковой. Артыбызда көргөнүңүздөрдөй камера шоковой заморозки турат. Азыр биз сиздерге кененирээк айтып беребиз. Биринчи суроом бул муздаткыч боюнча. Бул муздаткыч биздин ата мекендик өндүрүшпү? Ооба, ата мекендик өндүрүш болуп эсептелинет. Канча жылдан бери жасап келе жатасыздар? Мы открылись в августе. Биз 2022 жылы август айында Кыргызстандын ичинде ачылдык. Петербургда болсо биздин өнөктөш 10 жылдан бери ушул муздаткычтарды жасап келе жатат. Тажрыйбаңар чоң экен да анда. Я так понимаю, в других странах камера шоковой. Менин угушум боюнча шоковой заморозка технологиясы башка мамлекеттерде өнүгүп келген. Туурабы? Я скажу для примера, в Европе ни один ресторан не... Мисалы, Европада бир дагы ресторан жана өндүрүш шоковой заморозка камерасыз иштегенге укугу жок. Бирок биз эми ушул технологияга келип калдык. На самом деле, последний вот... Акыркы 2 жылдан бери ушул шоковой заморозка өзүн көргөзүп келе жатат. Анткени бул керектүү жабдык. Тамак аш өндүрүү процессин жакшыртат, ошондой эле дыйканчылыкта дагы. Улучшить технологию в общепите, производство, фермерство и так далее. Давайте начнем. Я хочу сразу с проблемы начать. У нас в Кыргызстане... Мен көйгөйдөн баштагым келип турат. Өткөн жылы бизде Кыргызстанда көптөгөн алма өрүк, ошондой эле мөмөлөр өтпөй калган. Сбыт менен чоң көйгөй болуп, мөмөлөр сатылбай калды. Мөмө тез бузула турган продукт болот, ошондуктан көп биздин дыйкандар чыгаша болушту. Можно ли с помощью вот этой технологии решить эту проблему? Шок тоңдуруу технология менен ушул көйгөйдү чечсе болобу? Это однозначно можно решить, потому что... Албетте, бул көйгөйдү ушул шоковой заморозка аркылуу чечсе болот. Чыныгы мөмө бул көпкө жакшы сакталбай турган продукт болуп эсептелинет. Мына ушул шоковой заморозка менен тоңдурганда тез аранын ичинде тоңот дагы негизги өзүнүн пайдалуу азык заттарын жок болбойт. Витаминдери сакталып калат. Ал эми ушул технология менен тоңдургандан кийин продукт 3, 4, 5, 6, 12 айга чейин сакталып берет. 5, 6, 12 месяцев. У нас до года может храниться. Да. Соответственно, можно хранить и продавать. Ошентип мөмө жемиштерди не сезон кезде 2-3 эсе кымбат сатса болот. Ушул өсүмдүктөр кондитердик цехтерге, кофейняларга керек болот. Мисалы үчүн коктейль жасаганга, же выпечка, жана башка нерселерге. Любые кофейни для приготовления коктейлей, выпечки и так далее. В тот период, когда мөмө жемиштер массага кирип калган кезде сатуу кыйын болот. Кээ бир учурда баалар түшүп калат. Мына ушул кезде шок муздаткычын алып, мөмөлөрдү сактап калса болот экен да. Цены падают. Андан соң кышкы маалда кымбатыраак өткөзүп, прибыльга чыга алабыз. Туурабы? Ооба. Захочется подороже, да? Денис, у нас же есть обычный... Денис, бизде эми жөнөкөй холодильниктер бар го, морозильниктер. Шоковой заморозка менен кандай айырмачылыгы бар? Шоковая заморозка – это очень быстро. Шоковой заморозка бул тез муздатуу. Заморозки продукта – это от 1 часа до 2 часов. Орточо убактысы 1 саат же 2 сааттын ичинде муздатса болот. В среднем, да, 90 минут – это 1,5 часа замораживается продукт. Мисалы үчүн Кулпунай 1 саат 20 минут же 1 саат 30 минутта тоңот дагы морозильный камераларга салып койсо болот. Вот. Но среднее время – это 90 минут.
Ну, для примера, клубника промораживается где-то час 20, час 30. Полностью промораживается, ее можно убирать на хранение в морозильную камеру. Ну, для тех, кто совсем не знаком с этим делом, вот шоковая заморозка, получается, что при обычной заморозке она же... Жөнөкөй морозильниктерде муздатканда продукт эригенден кийин көп пайдалуу витаминдерин, азык заттарын жоготот. Туурабы? Да, значит, основное отличие, что когда используется обычный Жөнөкөй муздаткычта тоңдурганда 4-6 саат тоңот. 4, 6, 12 часов замораживается продукт. И чем дольше идет заморозка, Канчалык көпкө турса, ошончолук суюктуктун кристаллдары чоң болуп кетет. а это разрывает клетки, это разрывает Чоң болгон сайын витаминдердин молекулярный составын жарып салат. Ошондуктан пайдалуу азык заттары начарлай түшөт. часть. Из-за этого питательные свойства продукта, они ухудшаются. А шоковая заморозка за счет быстроты и скорости Шоковой заморозка болсо, тез аранын ичинде муздатат дагы мына ушул кристаллдарды чоңоюп кетишине жол бербейт. Ошон үчүн пайдалуу азык заттары жана бүтүндүгү ошол боюнча калат. самого продукта. На сколько процентов вот можно примерно привести, сохраняется? Канча процентке чейин өзүнүн пайдалуулугун сактап калат. Есть разные исследования, Түрлүү изилдөөлөр бар. Кээ бирлер айтат, жөн эле заморозка кылганда 50%ке чейин жок болот деп. Биз эми 70-80% калат деп айтсак жарашат. То есть 80% остается полезным. Да, 80%, 80-70% остается. А при шоковой заморозке там уже в разы меньше. Ал эми ушул шоковой заморозка аркылуу муздатканда пайдалуу азык заттары көбүрөөк калат. Эгер биз мөмөнү чогултуп жатканда дароо эле бир нече сааттын ичинде камера шоковой заморозкага салып, тоңдуруп салсак 100%ке чейин пайдалуулугун жоготпойт. Эгер дароо эле салып жиберсекпи? Ооба. Эгер бир күндүн же 6-12 сааттын ичинде тоңдуруп салсаңар. У нас даже вот я раньше думал, что это шоковая заморозка, это огромные масштабы, это вот уровень заводов. Мен мурун шоковой заморозка десе эле чоң заводдорду элестетип жүрсөм, азыр карасам чакан эле үй шартында бир үй бүлө жасай ала тургандай эле көрүнөт. Технология очень простая. Вот для примера. Мына сиздер көргөнүп турганыңыздардай эле камера шоковой заморозки турат. 30 килограмм. Это 12 листов. Мунун ичине 30 килограммга чейин батат. 12 лист ар бирөөсүнө 2,5 килограммдан салынат. Закрываете. Саласыздар дагы, жабасыңар, кнопкасын басасыздар. Болдубу? Ну да, в принципе, если просто включить, нажать кнопку, она работает. Кнопкасын басып, убактысы келгенде чыгарып баштайбызбы? Ооба. Проморозилось, открываете, агрегат автоматически выключается, все, вытаскиваете. Тоңгондон кийин ачасыздар, агрегат автоматически өчөт. Чыгарасыздар, расфасовка кылып, морозильниктерге салып коюлат. Көп объем болсо, морозильный ларилерди алып койсоңуздар болот. Мисалы үчүн 500 литрдин тегереги болсо деле жарашат. Лари жанагы магазинде мороженый же тоңдурулган тамак аш сатылган аппараттар элеби? Ооба, жанагы мороженый, тамак аш, пельмень, вареники салына турган аппараттар ошолорду лари деп коет. Бул жерде өтө эле жөнөкөй го. Ооба, жөнөкөй эле. Ачтык, листтерге салдык, кнопкасын бастык. Окуучу бала дагы жасап койчудай го. Ооба. Да. Ну вот это Я даже для примера, вот мы когда сюда приехали. Мисалы үчүн биз Кыргызстанга келгенде түрлүү өндүрүштөрдү карап келдик. Карасак, кээ бир учурда жумушун татаалдаштырып коюшкан. Жаңы баштаган адамга үйрөнгөнгө бир топ убакыт керек. А биз болсо атайын иштетүүсүн жеңилдетип койгонбуз. Толук автоматический режимдер. Контроллер болсо баарын жөнгө койгонбуз. Болгону кнопкасын басып коюш керек. Дагы эриген режимин туура койгону билиш керек. Бул эми ар бир холодильник системасында бар. Болдубу? Болду. Холодильный. Как включать оттайку, включение-выключение питания и в принципе все управление. Ну, разные же... Эми бизде түрлүү культуралар бар да, өсүмдүктөр. Мисалы үчүн алма, өрүк, башка настройкалар керекпи? Нет, не нужны, потому что здесь важна скорость заморозки. Жок, кереги жок. Бул жерде эң башкысы тез убакыттын ичинде тоңдуруп коюш. В этой камере есть режим охлаждения. Эгер алдын ала муздатып алам десеңиздер, бул жерде андай режими да бар. -2 градуска чейин алдын ала муздатып алам десеңиздер болот. Даярдык жумуштарын да жасаса болот экен да. Ооба. Ал дагы бир кнопка менен эле иштейт. Да. В каждый лоток. Демек 12 катар. Ар бир листте 2,5 килограмм батат. Листтердин размери 6га 40.
подностор стандартный размер болот. Сантиметров. Это стандартный размер подноса. Так, ну давайте про качество поговорим. Это Сапаты боюнча кеп кылбайлыбы? качество. С какой стороны? Биз түрлүү комплектация менен колдонобуз. Ичи сырты нержавейка. Россиядан же болбосо Кытайдын жакшы заводдорунан алып келебиз. Пищевой нержавеющий, направляющийлердин баары дагы нержавейка. И внутри, и снаружи нержавеющая сталь. Вот. Либо с России, либо китайский производитель. Хороший металл, который пищевой и который нержавеет. Да. Вот. Соответственно, все вот эти вот направляющие тоже нержавеющая сталь. Значит, Агрегаты болсо Европанын компрессорлары менен же болбосо бул дагы Кытайдан эң жакшы сапаттуу заводдорунан алып келинет. Анканг деген көп жылдык тажрыйбасы бар чоң завод бар. Мына ушул компрессорларды жасап келишет. Компрессоры уже проверены годами. Даже сейчас наш Биздин Петербургдагы өнөктөшүбүз Анкангга өтүп кеткен. пошел на Анканге. Ну, сейчас уже китайский производитель, это не значит некачественный. Кытай десе эле сапатсыз эмес азыр, туурабы? Кытайдын жакшы заводдорунда жасалган товарлар эң алдыңкы десек жарашат. Болгону кайсы жерден алууну билиш керек. Сиздерде бүт стандарттарга жооп берет. Ооба. Да. Да. Ну и в любом Кандай болсо дагы биз 12 ай гарантия беребиз. Ошондо сиздер сары сана болбой эле койсоңуздар болот. Вы здесь сами собираете и обслужить можете, да? да. Сиздер мына ушул цехтин ичинде чогултуп жасайт экенсиздер да, Ооба. Региондордо бузулуп калса кандай чечесиздер маселени? Если регион, Эгер региондо болсо, барып оңдоп беребиз. Кандайдыр бир тетиктерди алмаштырууга туура келсе, бекер эле алмаштырып беребиз. Ушул 12 ай гарантиянын ичинде. это все бесплатно входит в гарантийное обслуживание. Единственное, нужно оплачивать дорогу туда и обратно для Болгону жол киресин кардар өзү жаап бериш керек. Бишкектин ичинде болсо проблема жок. Бирок эми дыйкандар көбүнчө региондор. Ну, фермеры, конечно, это регионы, поэтому здесь нужно этот момент учитывать. Так, ну я хочу еще добавить, значит, по комплектации Кошумчалап кетейин. Биз сөзсүз түрдө итальянский контроллердерди коебуз. нержавеющую сталь, проверенные компрессоры и так далее. Мы в обязательном порядке всегда ставим итальянский контроллер, потому что они надежные. Анткени булар ишеничтүү бүт параметрлерге жооп берет. Ушул убакытка чейин бир дагы бузулуу болгон жок. Кнопкаларындагы посеребренный контакттар менен коебуз. Жакшы иштеши үчүн. Денис, вы уже на рынке сказали 2 года, да? Примерно? Почти 3. Да, почти 3. Да. Вы же уже сделали, уже продали. Сиздер 2 жылдан бери иштеп жатабыз дедиңиздер. 3 жыл болуп калды десек жарашат. 3 жылдын ичинде алган кардарлар барбы? Ой пикирлери кандай? Отзывы. Ну, один из первых наших заказчиков, это ресторан D2. Эң биринчи кардарыбыз бул Бишкектеги ресторан D2 болгон. Алар полуфабрикаттар менен иштейт. Я с ними вел диалог, наверное, полгода примерно. Рассказывал про наши камеры, преимущества и так далее. Они Мен D2 менен жарым жылдан бери сүйлөшүп жүрдүм. Биздин аппараттарды айтып берүүчүмүн. Кандай артыкчылыктары бар, кандай иштейт. стали, замучились, не работали. Бирок ага карабастан Кытайдан заказ кылышты. Кытайдан алып келишти. Бир ай колдонушту дагы мага чалып чарчадык деп бизден заказ кылды. Ошентип 2 жылдан бери сүйүнүп иштеп келе жатышат. Албетте башында бир көйгөй болгон, бул эми ток чуркап турган үчүн. Не нарадуются на самом деле. То есть я бы отметил, Мен ойлойм, сиздердин компания биздин Кыргызстандын ичинде болгону аябай жакшы. Анткени башка мамлекеттен алып келсе, ремонт, тетиктер менен көйгөйлөр болуп калышы мүмкүн. Кошулам, өтө оор болуп калмак. Это будет очень проблематично. Ну, я просто не знаю, как компании, которые... Эми мен жакшы билбейм. Башка ушундай аппараттарды сатуучулар кандай гарантия берет, кандай оңдошот. Потому что на самом деле без мастеров обслуживать такие камеры... Анткени бул аппараттарды оңдогон мастерлер өтө аз. Каждый холодильник Холодильникти оңдогон мастерлер баары оңдой бербейт. грамотно. это очень большой плюс. Бул эми чоң плюс экен да. Сиздер дайыма байланыштасыздар. Өзүбүздүн ата мекендик өндүрүшүбүз болгону. Обслуживанием с гарантией и всегда на связи, да? Да. Можно спросить про расходы? Значит, вот эта камера, она работает от 3 фаз. Расход боюнча суроом болсун. Бул камера 3 фаза менен иштейт. 380 вольт. Короткону 3 киловатт. Холодопроизводительность 3-4 киловатта. Камера жакшы иштеш үчүн биз сунуштайбыз. Сөзсүз түрдө стабилизатор коюш керек. Өзгөчө региондордо. Ток чуркап калса камера иштебейт. Анткени биз болгон защиталардын баарын койдук. Фаза үзүлүп кетпеш үчүн защита, перенапряженияга защита, низкий напряженияга защита, давление низкий, высокий жана башка защиталардын баарын коюп чыкканбыз.
максималдуу түрдө биз аппараттык коргоо системаларын койдук. Анткени жумуш токтобош керек. Возможно. Мы ставим защиты по обрыву фаз, мы ставим защиты по перенапряжению, по низкому напряжению, мы ставим защиты по давлению, по высокому, по низкому и так далее. То есть это специально сделано для того, чтобы обезопасить оборудование, чтобы оно не выходило из строя. Тот, кто будет приобретать данную камеру, ему нужно в дополнение приобрести желательно стабилизатор Да. тока, Да. чтобы исключить риск. Демек бул аппаратты алгандан кийин стабилизатор колдон келишинче алып коюш керек деп жатабыз. Ооба, биз защиталарды алып салсак деле болот. Бирок анда гарантия компрессорлорго бере албайбыз. Анткени компрессорлордун өзүнүн эрежелери бар. Есть определенные требования для работы. Какие ошибки могут, скажем, Ушул аппараттарды колдонуп жатканда кандай катааларды кетириши мүмкүн? Катаалар деле жок. Болгону үйрөнүп алыш керек. Анан тажрыйба чогултуш керек. Кантип салыш керек, кантип чыгарыш керек. 2 күнүн ичинде эле үйрөнүп алса болот. Как загружать, когда выгружать, посмотреть по времени, сколько требуется для заморозки продукта. То есть это вот те вещи, которые нужно освоить. Но этого обычно достаточно, там, день-два. Вот. И еще одна вещь, с которой сталкиваются наши заказчики, Дагы бир маселе болуп калат, бул эритүүчү режимде. ясного понимания. Это когда включается режим оттайки. Кардарлар бул аппарат боюнча көп түшүнүгү жок болгондуктан, бунун ичинде карасаңыздар төрдө вентиляторлор орнотулган. Артында муздатуучу процесске жооп бере турган жабдыктар турат. Продукттан жылуу чыгаруу үчүн десек болот. Отвечает непосредственно за охлаждение, за вывод тепла из продукта. И он при постоянной работе Дайыма иштеп турган үчүн тоңуп калат. нормально. Бул ушундай болуш керек. Здесь минус 35, Минус 35 градус болгондуктан дайыма муздатып туруш керек. определенное в продукте. И Ушул учурда ручной өчүрүш керек же автоматический. либо когда автоматически. Үйрөнүп алгандан кийин оңой эле болуп калат. Эч кандай коркунуч жок. По первости люди, заказчики пугаются. Что произошло? Почему температура не меняется? Почему она застыла на одном месте? И вот это нужно просто научиться вот этим моментом, как пользоваться этим, и все. Денис, я надеюсь, что клиенты Денис, бул технологиянын биздин дыйкандарга процессин көрсөтсөк болобу? придем к этому все, да? Что мы еще придем на съемки. В будущем возможно ли будет продемонстрировать вот с ягодами? Да, конечно. Когда начнется сезон, можем Ооба, мөмө бышып баштаганда биз сиздерди чакырабыз. привезти сюда ягоду, включить, посмотреть, как по времени это идет, сколько. Кантип салынат, убактысы жана башка процесстерин көрсөтөбүз. Жакшы, урматтуу көрүүчү, биздин каналга катталып коюңуздар. Биз дагы Дениске конокко келип, дагы маалымат беребиз. Ну, уважаемые зрители, я выше. Бул видеонун астына ушул компаниянын телефондорун жана соц тармактагы баракчаларын жазып коебуз. Дениске чалып, өзүңүздөр суроолорду берип алсаңыздар болот. Задавать более детальные вопросы. Баалар боюнча сурагым келип жатат. Баасы жана кандай жолдор менен сатып жатасыздар? Так, смотрите, значит, по ценам. Баалары боюнча биз бир нече модель камераларды жасайбыз. Бул 3, 6, 12, 18 катарлуу модельдер. 4 модели в виде шкафа. Еще мы делаем стационарный. 4 модель бар экен да. Ооба. Шкаф түрүндө. Дагы стационарный камераларды жасайбыз. Бул эми чоң өндүрүштөргө. Это на 6, на 12 и на 18. Эң көп сураган бул 6, 12, 18 листовойлор. Поэтому это кому совсем. 3 листовойлорду көп сурашпайт. Значит, по ценам. Сразу скажу, шоковый. Дароо эле айтып кетейин, ушул камералар, шоковый заморозка камералар арзан эмес. Российские камеры, и уж тем более итальянские. Хотя при этом Бирок бизде арзаныраак. точно на 100%. Российскийлерге караганда итальянскийлерди айтпай эле коеюн. Бирок биздин аппараттар 100%ке жакшыраак иштейт. Анткени муздатуучу агрегаттар биздин өзүбүздүн технологиялар менен жасалган. Муздатуучу процесстер дагы. И плюс мы еще при построении камер еще несколько технических моментов. Кошумча бизде дагы чогултуп жатканда кээ бир технический жактарын муздатуучу жагына таасир эткен кондиционный потоктору менен иштегени жакшы. Но об этом мы не будем говорить, да. Самое главное, Эми технический жагына кире берсек сөз көп. Бизге баасы кызык. Вот эта 12-уровневая камера, 12-листовая, она стоит 310 тысяч сом. Бул 12 катарлуу камера 310 миң сом. Эгер 18 катарлуусун алсак 420 миң сом. Ал эми 6 листовою 260 миң сом. Вот.
Есть возможность приобрести в рассрочку, если вы являетесь... рассрочкага алуу үчүн Мбанк плюстун кардары болуш керек. Бул учурда 3 айга гана мүмкүнчүлүк бар. 3 айдан кийин ашып кетсе, проценттер кошулуп баштайт. Если дольше, можно и за 4 месяца оплатить, но тогда банк уже начисляет проценты. 3 айга рассрочкага алып 5% алса болобу? И еще один нюанс. Дагы бир айтуучу нерсе бар. Банк толук сумманы макулдугун бербеши мүмкүн. Мисалы үчүн ушул 12 листовой камера 310 000 сом турса, банк шарттары боюнча толук суммага макулдугун бербейт. Болгону 250 000 сомго чейин кабыл алат. А разницу вы уже оплачиваете сразу, остальное через банк. Разницасын дароо эле төлөйсүздөр. Калган 250 000 сомду Мбанк аркылуу рассрочкага кылса болот. Банктын өзүнүн шарттары бар. Мисалы үчүн историясын карайт, платежеспособныйлыгын карайт, жана башка. Мбанк аркылуу алган кардарлар барбы? Ооба, бар. Есть, да? Да. Проблем не было, да? Нет, не было. Там, в принципе, через приложение Мбанк это делается. Негизи Мбанк тиркеме аркылуу алса оңой эле. Партнерлорду бизди табасыздар, Снеговик KG деп. Заявка кыласыз, банк подтверждение кылат, бизге ИП счетубузга дароо акча түшөт. Болду, аппаратты алып кетесиздер. Доставка менен бизде проблема жок. Биз Ылдам экспресс менен иштейбиз. Региондордун баарына жеткизип берет. Доставки у нас еще ни разу не было. Мы работаем с Ылдам Экспресс, они в любой регион доставляют. Биз болгону жакшыраак упаковка кылып беребиз, жолдон бир нерсе болуп калбаш үчүн. Кайсы жерлерге жеткирдик? Чолпон Ата, Бостери, Нарын, Ош, Кара Балта. Доставляли в Чолпон-Ату, в Бастыри, в Нарын, в Ош, Карабалта. Ваши клиенты в основном это... Сиздин кардарлар бир гана дыйкандар эмес, ошондой эле тамак аш жасоочу жайлар, Ооба. Полуфабрикат жасагандар шоковый заморозка колдонушат. Фабрикатов, они используют шоковую заморозку. Кстати, Фермеры. Кандай продукцияларды тоңдурса болот? Баарын. Эт, балык, пельмень, котлеталарды, вареники, курбасаны, шорпо, мөмө, жашылча, жер-жемиш, картофель фри, кыскасы баарын. Вареники, круассаны, причем готовые круассаны, супы, ягода, фрукты, овощи, картофель, Кыскасы баарын. что угодно. все что угодно, да? Да. Классно, очень хорошо. Многие фермеры не знают про эту шоковую заморозку. То есть термин такой научный. Бизде дыйкандарда көптөгөн учурда коркунуч болушу мүмкүн. Эми бизде шоковый заморозка өнүкпөгөндөн кийин андай учурлар болот. Ушул коркунуч сезимдерин жок кылыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Кандай кеңештерди бересиздер? Но самое главное, что я хочу сказать, Эң башкысы эмнени айткым келип турат. Бул нерседен коркпош керек. Ооба, белгисиз келечек. Тоңдурулган мөмөнү эмне кылам? Кайсы жерге барып өткөзөбүз? куда, как и так далее. Но если не начать и не пройти через все... Эгер баштабай эле тажрыйба албасаңар, ошентип эле эч нерсе билбей отура бересиздер. Негизи бул нерсе жөнөкөй эле иш. Мөмөнү алдыңыз, камерага салдыңыз. Түшүмүңөрдү сезон учурда бир бөлүгүн сатасыздар. Кийин сезон бүткөндө сиздерге минимум 6-8 ай бар. 10 ай деп эле коеюн, мөмө жемиштер аз кезде жакшы баага сатууга мүмкүнчүлүк болот. А то и 10, ну может быть не 10, но 6-8 месяцев на то, чтобы реализовать ее. Это хороший срок, это как раз зима. Бул эми жакшы убакыт. Кыш дал келип калган учур. Ооба, адам баласы кышында витамин жегиси келет. Эгер сиздер диванда жатпай, элдерге менде тоңдурулган мөмөм бар деп жарыялап иштесеңер, Говорить о том, что у вас есть замороженная ягода, магазиндер, кофейнялар, кондитерский цехтер, пекарнялар, переработка, аларга мөмө жемиш кышында аябай керек. Алар сатып алышат. Биринчи кофейня же башка жай албаса, экинчиси алыш мүмкүн. Эң башкысы айтып туруш керек. Аппарат алган акчаңыздарды бат эле актайсыздар. Идеялар пайда болуп баштайт. Канча мөмө сата алам деген суроолорго жооп чыга баштайт. Эң негизгиси өнүгүп өсүү болот. Мүмкүнчүлүктөр пайда болуп баштайт. и вы очень быстро окупите оборудование, у вас сразу же появятся идеи, как и что делать с ягодой, сколько ягоды вы можете заготавливать, продавать и так далее. И вы начнете расти с точки зрения благосостояния и возможностей. Да, это очень хорошо. У меня просто родился вопрос. За сутки Менде суроо пайда болуп калды. Бир суткада канча мөмөнү тоңдуруп койсо болот? В среднем, если прям за 24 часа, Орточо эсептегенде мен негизи 1 сменде эсептейм. 8-10 саат. то есть вот такая камера позволяет сделать спокойно 5-6 циклов заморозки за смену. Ушул камерага 5-6 жолу салып койсо болот. Бул 150-180 килограмм.
Мындай алганда бир жуманын ичинде 1 тоннадан ашык мөмөнү тоңдура аласыздар. Морозить за одну неделю. А если вы будете ее сутками, А эгер суткалап иштесеңиздер, анда 2 эсе көп болот. Бул аппарат эс албай иштей берет. раза. Работать она может без перерыва. А на износ не подействует? Суткалап иштесе бузулуп баштабайбы? Компрессоры надежные, система герметичная, фреон никуда не испаряется. Компрессор ишеничтүү, системасы герметичный. Фреон бууланып жок болбойт. Ресурсу абдан жогору. Сезондо мөмө жемиштер массага кирип калган кезде 24 саат иштеп калышы мүмкүн. Ошондо бузулуп калбайбы? Жок, бузулбайт. Плюс, да? Да. Я бы еще хотел спросить, за какой период вообще окупается? Канча убакытта өзүн актайт? Ушул 12 листовой. Ну вот если взять, допустим, просто математику. Келгиле математика кылалы. Мисалы үчүн 1 тонна мөмөнү алалы. Сезондо 1 килограмм 100 сом. Бул 100 000 сом. Не сезондо минимум 300 сом. Бул 300 000 сом. Бир сезондо актап жатпайсыздарбы? А эгер 1 тонна эмес, 2 тонна тоңдурсаңыздар, 2 тонна көп деле эмес. Бул камера менен 2 тонна тоңдуруп коюш бул реалдуу нерсе. Камераны актайсыздар, плюска чыгасыздар. Сиздерде сонун убакыт болот, сатып иштей бересиздер. А если вы заготовите не 1 тонну, а 2 тонны, это в принципе, ну на самом деле не очень много 2 тонны. Это вполне реально на такой камере заготовить 2 тонны ягоды. То мало того, что вы окупите камеру, еще и в плюс выйдете. И плюс сезон, допустим, закончился, да, вы продали свежую ягоду, а не в сезон, если вы чем-то другим. Башка жумушуңуздар болсо жакшы. Эгер жок болсо, анда кирешеңерди туура пайдаланып ала бересиздер. Ошентип келечекке план түзө берүүгө болот. А здесь у вас еще будет запас замороженной ягоды, который вы будете реализовывать, соответственно, и иметь возможность жить и строить планы на будущее. Размер боюнча кеп кылып кетсек, подностордун аралыгы 8 сантиметр. Ошон үчүн продукциянын түрү салына берет. 8 сантиметров. Вот, в принципе, благодаря этому помещается любой продукт. Значит, по высоте камера. Узундугу 170 сантиметр. Тары менен. Кадимкидей эле холодильниктин размери. Туурасы 75 сантиметр, тереңдиги 80 сантиметр. И в глубину 80 сантиметров. А вот сам лоток... Сам поднос 60 на 40 сантиметров. Поднос 60-ка 40 стандарт. На 40 сантиметров. Ну, это обычный холодильник. Ооба, кадимкидей эле холодильниктин размери экен. Көп орун ээлебейт экен да. Ооба. Берки модельдердин размерлери канча? 6 листовой 125 сантиметр. 18-диги 195 сантиметр. Примерно такие же, там немного играет. Да. Значит, да, поскольку вы будете ягоду потом замораживать, упаковывать, ее, конечно, обязательно... Мөмөнү тоңдурардын астында даярдаш керек. Кантип даярдаш керек? Интернетте көптөгөн маалыматтар бар. Оңой эле түшүнүп алсаңыздар болот. Простым языком написано, как подготовить ягоды и фрукты к заморозке. Простым словами, в 2 словах. Эми кыскача жалпак тилинде эле айтып кетсек, Либо просто через дуршлаг, если... проточный сууга эле же болбосо дуршлагка салып, мисалы малина жумшак болот. Ошондуктан дуршлагка салып, сууга бир нече жолу малып, сууну төгүп, мөмөнү кургатып камерага саласыздар. Кийин чыгарып морозильный камераларга салып коюш керек. Болду, ушул эле. Морозильную камеру. Вот и вся последовательность. Сам человек, насколько он может просто его обслуживать? Камеранын өзүн эмне кылып туруш керек? Камеранын өзүн жумуш бүткөндөн кийин жөн эле ачып коесуздар. Бир жумада бир самын суу менен жууп коюп туруш керек. Бул эми гигиена жагын карасак. Аркы төр жагын жууп кажети жок. Бул нерселерди камера көпкө чейин жакшы иштеп берүү үчүн аракеттер. Мыльным раствором, ну, с точки зрения гигиены, просто протирать поверхности, вот эти вот все. Вот, туда внутрь не нужно, там, в принципе, вот здесь вот снаружи. Ну и так, чтобы чисто, Это чистота была. рекомендации, чтобы он хорошо служил, да? Так, значит, у нас есть сайт. Бизде сайт бар www.checkit.kg. Ошондой эле Instagram баракчабыз бар _снеговик_kg. Ошол жерден бизди тапсаңыздар болот. Так, значит, Жумуш тартиби понедельниктен субботага чейин, эртең мененки 10-дон кечки 8-ге чейин. Ушул убакыттын ичинде чала бересиздер. Ошондой эле биздин өндүрүп жаткан цехке келсеңиздер болот, же болбосо байланышып, жолугуп сүйлөшсөк болот. Я вообще хочу поблагодарить, что у нас... Мен сизге ыраазычылык билдиргим келип турат. Ушул цехке чогултуп жасалган жерге чакырып, биздин суроолорго жооп бергениңиздер үчүн. Сиз аркылуу шоковый заморозка бул жөнөкөй нерсе экенин билдик.
Биз ойлогондой чоң заводдор эмес, чоң расходдор эмес. Муну үй шартында эле жасаса болот экенин билдик. Жада калса окуучу бала да жасай алат экен. Ошондуктан урматтуу көрүүчү, сиздерден суранабыз, комментарийлерге суроолоруңузду жазып коюңуздар. Ушул Шоковый заморозка аркылуу дагы биз чыгарылыш жасайбыз. Кудай буйрса сиздердин суроолоруңарга жооп беребиз. Анткени бизде Шоковый заморозка өнүгөт. Мен дагы ишенем. Шоковый заморозка бул катуу кылган менен бизге сөзсүз түрдө керектүү нерсе. Башка мамлекеттерде өнүккөндүктөн бизде дагы өнүгөт. Такой термин, но он нужен. Во всех странах он пользуется спросом, и у нас он будет тоже пользоваться спросом. Спасибо, Денис. Вам тоже большое спасибо, Аяз, да. Денис, рахмат. Сизге дагы рахмат, Аяз. Аягында айтып кете турган нерсем, чынында эле Шоковый заморозка бул жөнөкөй нерсе, жөн гана мода эмес, бул аябай керектүү нерсе. Ошон үчүн чалыңыздар, мен дайыма байланыштамын. Суроолоруңарга кубаныч менен жооп берем. С радостью отвечу на них. Эмки чыгарылыштардан көрүшкөнгө чейин. До свидания.